Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен адабият сабагыбызда саламдашып турабыз. Биздин бүгүнкү тема Молдо Кылыч Шамыркан уулу жөнүндө болмокчу. Алгач биз силер менен жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Жазма адабият, письменная литература, проза. Көрүнүктүү, видный, дүйнөдөн кайтат, умрет. Чыйрак, выносливый, зейрек, понятливый, смышленный, сообразительный. Көп жактуу, многогранный, түшүнүктөрүн, свои понятия, чыгыш адабият, восточная литература. Ойчул, мыслитель, философ. Байкоолор, наблюдение. Эми Молдо Кылыч Шамыркан уулу жөнүндө бир аз болсо да силерге түшүнүк берип кетейин балдар. Кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири Нарын жергесинин Кочкор өрөөнүнүн Бугучу деген жеринде 1866 жылы Молдо Кылыч Шамыркан уулу жарык дүйнөгө келет. Кылычтын өз атасы Шамыркан атактуу баатыр Төрөгелдинин чоң баласы болгон. Кылыч Молдо Кылыч балдар 5 жашка чыкканда атасы Шамыркан дүйнөдөн кайтат. Ал жаш кезинен эле атасына окшогон чыйрак, зирек бала болуп чоңоет. Молдо Кылычтын жет атасынан бери бийликте отуруп эл башкарган, байлык күтүп жашашкан. Жалгыз Молдо Кылыч башка туугандарынан караганда өтө жакыр деп айтсак болот. Себеби башкаларга окшоп ал мал күтүп, баш жумшап, дөөлөт күтө алган жок. Чоткаранын балдарындай соода сатыкка аралашып, урундуруп, пайда өндүрүп, байый да алганы жок. Адилетсиздиги ашынып, шумданган заманда Молдо Кылыч адилеттүү сөзүн айтып, эзилген элдин зарын ырдап, көркөмсөз үлгүлөрүн чыгаруу менен өмүрүн өткөргөн. Анын замандаштары Кылычтын жалгыз аты саан уйунан башка малы болгон эмес дешет. Ар дайым жатакта калып, азын-оолак жерге арпа чачып, кедейлерден бөлүнбөй, жайдыр-кыштыр бугучунун токойунан алыс көчпөгөн экен. Молдо Кылыч Шамыркан уулу көп бала чакалуу киши болгон. Биринчи аялынан 6 кызы болгон. Ал өлгөндөн кийин экинчи аялын алып, андан да бир нече балалуу болот. Чөбүрөгөн жаш балдарын же кийиндире албай, же тоюндура албай кыйналганда, кызы талак бакарчылык, менден дос көрөр кишиси жок бекен деп кейиш кылган экен. Ошондо шайыр бүбү, шайыр кыз, шаана менен айыл кыз, шайырга куда болгондо, как ошондо байырбыз деп балдарын эркелетип сүйүп, көңүлүн сооротуп, жокчулуктун өкүмүнө көнгөн экен. Кылыч бүт өмүрүн жазуучулук ишке жумшаган, бирок ал бул эмгегинен өз өмүрүндө береке көрбөсө да, көзү өткүчү жазуу ишинен айнаган эмес. Анткени ал кең таланттуу, чыныгы сөз чебери болгон. Ошентип балдар, 1917 жылы Молдо Кылыч Шамыркан уулу бул дүйнө менен кош айтышат. Ал өлгөндөн кийин 2016 жылы анын 150 жылдык юбилейи белгиленип, Токтогул атындагы филармонияда ал тууралуу даректүү фильм көрсөтүлгөн. Башка улуу инсандар сыяктуу эле Молдо Кылыч Шамыркан уулунун дагы эстеликтери тургузулган. Эми силерге тапшырма болсун балдар. Молдо Кылыч деген сөзгө синквейн түзөбүз. Синквейн түзүүдө биринчи зататооч сөз өзү жазылат, экинчи сынатоочтон 2 сөз, үчүнчү этиш сөздү кыймыл аракетти билдирген сөздөрдөн 3-өүн жазабыз. Ал эми 4-кө сүйлөм же болбосо фраза. Бул жерде сөзсүз түрдө Молдо Кылыч деген сөз өзү катышы шарт. Андан кийин синонимин жазабыз. Классрумдан жөнөтүп коебуз. Саламатта болгула балдар, тапшырманы унутпайбыз.